Assalamu alaikum, урматтуу Нур Спорт KG YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер. Жалпы Кыргыздын улуттук спорту болгон улак сүйүүчү достор, бүгүн саясатты коюп, спортко кайттык дагы. Бүгүн айтылуу Чаткал районунда атагы чыккан Мейман Палбандын жайлоона келдим. Ошол жерде Мейман Палбан Рахмат акебиздин атанын уулу болгон Акылбектен дагы интервью алайлы деп, жаштардан дагы ушул атактуу палбандар долбоорундагы ишибизди улантып, Акылбек инебиздин жайлоона келдик. Мына ушул жерден бүгүн Акылбек менен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Акылбек? Жакшы. Ден соолуктар жакшыбы? Бала чака, үй бүлө? Жакшы, шүгүр. Бүгүн сенен кенен интервью алам. Кенен сүйлөшөбүз. Баарын чачпай, төкпөй, оюңдагы ошо жаштыгыңда кандай өткөн болсо, улакка кандай келип калгандарыңа чейин баарын айтасың. Кай заттар сени таанытканына чейин баарын айтып бересиң, Кудай буйруса. Анда кеттик. Атактуу Акылбек Палбан. Жеге кой бер. Жолдошум эме бер көрсөтүп кайыл бер. Качта Акылбек Палбан. Яша. Баланды өзү эсеп, баланды. Моюндан көтөрбө, моюндан дей. Молодец. Сауга келе бишекте алып. Тан бериш керек. Палбан бүгөндө ham айтады. Ата Палбан тауында алып. Сен кой берсе чакалган. Моюнда көтөрүп кетти, молодец. Акылбек Палбан, Мейман Палбан болот. Мына ушинтип, урматтуу биздин Нур Спорт KG YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, жана Кыргыздын спортундагы эң биринчи турган аламан улак сүйүүчү достор, агалар, инилер, биз айтылуу Раматылык Мейман Палбан, Чаткал району Сумсар айла. Сумсар айылында Чаткал районуна, Алабука районуна, бул жагы Аксы районуна чейин жалпылап айтканда түштүк регионуна таанылган атактуу Мейман Палбан Раматылык акебиздин баласы Акылбек Палбандын үйүндө, жайлоонда коноктобуз. Акылбек кандай анан? Аллага шүгүр эке. Ден соолуктар жакшыбы? Баары жакшы. Бала чака, үй бүлө? Зор, Кудайга шүгүр эке. Машалла. Бүгүн саясатты коюп, бир аз дагы спортко кайттык. Саясатта өзүнүн ордунда. Бардык нерсе өзүнүн ордунда болгон жакшы көрөм мен. Аша чапканды жаман көрөм. Бүгүн Акылбек Палбандан көптөгөн суроолорубузга жоопторду алабыз. Акылбек, канчанчы кызың? 1993-жылкымын. Машалла. Ушул Сумсар айылында төрөлгөнсүң. Ошол жерде. Жакшы. Канча жашыңан
ушул биздин улуттук оюнубузга кызыгып баштадың? Эми бул оюнга ушу кызыкканымдын себеби атам палбан болгон, onu билесиздер, атам рахматын тааныйсыздар. Анан жашыбыздан эле ээрчип жүрдүк, бирок эми теке чабып жүрдүк. Жашыман атам ушу одаршмыкка түшүргүзүп жүрдү, чыгарып. Анан астадил чоң жыйынга аралашканым ушу атам рахмат өткөндөн кийин. 2017 жылдардан бери. Одон мурда бирде келип, бирде келбей, бир чабып, бирде чаппай ушинтип шаарда көп жүрүп калдык окуп. Ушу атам өткөндөн кийин ушу атамдын аты өчүп кетпесин деген максат ниетте улакча болуп калдым. Ошо Кудайга шүгүр. Молодец. Мен баа берем да. Бул макташ эмес, бул акыйкат сөз. Атанын уулу болуш кыйын өзү. Атанын уулу болуш кыйын да. Атанын жолун жолдоп, атанын арбагы сүйүнсүн деп атайын ушу улактарда өзүңдүн адал пешене териң менен көбүнчө мээнет кылганын көрөм. Ушул биздин улактарыбызда Акылбек, сен билгенден мына көптөгөн жерлерде чыгарып жүрөсүң. Кай заат менен сен баштадың? Эми ошо атам өткөндө бир ат болгон, кара таластан алып келген. Ошодо эми мындай ушул мезгилгече улак чапсам, ошол атта эң мындай жүрөктө калган, эсте калган салымды ошол атта салгам да. 2018 Эмне салым болгон? жылы Топоско таштагам. Машалла. Ошо Марал деген аке Баймакта той кылганда ошол жерде бир жалгыз тап кетип ошол атта. Кийин ол ат өлүп калып, анан элге аралаштырган Сумсарда Эркин деген акебиз бар, таанып калсаңар, ошонун каратын көп чаптым. Көк таштарга чыгарып аткан. Ошо каратты көп чаптым. Анан кийин өкүл атам Хан деген атын чабып атам, өзүм Дельфинди чабып атабыз ушу күндөргөчө келип. Эми акелер Мин деген аты минип насип кылганын алып атабыз. Жакшы. Сенин ушул азыркы Черный Дельфин деген атың бар, өзүңө жакшы жарашкан атың бар. Ушул атты кайсы жылдардан алып? Бул атты ошо жана атам алып берген ат өлгөндөн кийин 2019 жылы алып келдик буну. Ошо эки азыйында алып келип, Каяктын жылкызы? Чаткал. Машалла. Чаткалдын курулушунан алып келгенбиз. Ошо келген жылы дозум чабып жүрдү, Сапаш. Кийин Сапаш Россияга кеткенине байланыштуу өзүм минип калдым. Кайра өзүм чабып. Черный Дельфинде эң алдыңкы салым эмне болду? Дельфинде машина алдык. Машалла. Тай, торпок, насип кылган кой, эчки. Кайсы тойдо? Машинаны майда ким той кылды билбейм да, бир баласын үйлөп Адиш деген той кылды, ошол жерде таштап алдым. Эсте калганы. Өзүм таштап алдым. Анан одон кийин ошо тай торпокторду эстей албайм качан таштаганыбызды. Анан быйыл төөгө Хуршит деген досум кече Шамшар экенин чоң тоюнда таштады, төөгө таштады. Анан кой эчкини ар тойдо алып эле атат, көрүп атасыздар аны. Жанагы улактардагы жыйындын ортолорундагы махлёпкалар бар, бүгүнкү күндө аябай мафиялашып кетти. Өзү бизди башыбызды бириктире турган ушул улак экен да, көкбөр экен да. Ушул тойлорубуз бар экен, мына биз бири-бирибизди таанып, силерди мен таанып, силер мени таанып, аке-үкө болуп жүрөбүз да. Ушул тойлордун ортосундагы болуп аткан нерселерди айтчы үкө, мындай ачык, мындай эркин темада сүйлөшүп атабыз го. Бул биздин өзүбүздүн канал, каалаганча сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгүң бар. Бизди КТР, ЛТР болуп чектеп койгон эмес, бул жеке өзүбүздүн каналыбыз. Ошо жыйындын ортосундагы нерселерди айтсаң, баягы махлёпкалар болуп атат, жип салуу болуп атат, тек салуу болуп атат. Мисалы үчүн быйылкы тойлордон көп жерде көрдүк, тек менен жип салып, адам түшүрүш деген нерселер аябай көбөйүп кетти да. Кантип токтотсок болот эми үкөм, ошолорду сен ортосунда көп жүрөсүң. Эми буну Нурлан эке ошо палбандардын өзүнө ынсап бериш керек эке. Биринчи очередте. Анан мындай айтканда эски аксакалдар көрдү, кечирдим. Эски аксакалдар калбады да, мындай сөз өтүмдүү. Аралашпайт да, бир жоңго барып отуруп алат аксакалдар. Келип ондой мындай деп, онун үстүнө жаштар бузулдук да эке. Укпайбыз. Бир аксакал бир нерсе десе, энең атаңы дейбиз, ону моюнга алыш керек экен. Анан жип, тек салган улакчылар көп да. Атын атап кетсек капа болушат. Капа болот. Ошого атын айтпай эле сыр бойдо 2-3, например, 2-3% палбандар бар. Например, таза чапкандан эми мен азыр айтсам, мындай айтканда мен устатым деп эле айтып кетейин. Ильяс эке көрдү. Ильяс палбан да. Эми биринчи устатым атам рахматылык болду. Одон кийин Ильяс эке, Орунбай эке, Өлөн булактан же Умка акелер ушулар үйрөтүп атат. Айлантырып, алдырышып, Кудайга шүгүр устаттар да. Таза. Ушу Ильяс эке, Умка акелер таза чабат ушулар. Эми кандай десем, кээ бир жерлерде болбойт эмес, болуп кетип атат. Эми элдин баары байласа, трос салса, жөө түшүрсө кылып атабыз, ону мен деле мойнума алам.
Ушул жылгача мен деле кылбагам, бирок кече Шамшар экенин тоюнда мен деле така салдым, эл салды эле айла кеткенде. Жип салдым, Вот. бирок жеткизип бара албадым Нурлан эке. Ханда түшүрүп койдуң. Ханда Ооба. 2 жолу така салып, бир жолу ошо жана Руслан деген жалаватта ошону сур коёнда жип байлап түшүрдүм. Чындап үзүлдү жиптер. Кудайым арамдан сактадыбы билбейм. Жеткизип бара албадым. Ошо күнү мээре кыла албадык да. Экинчи күнү. Экинчи күнү. Биринчи күнү Ханда бир onu кол менен апардым, ала апардым эке. Ошо биринчи күнү Ханда алып барганда топос болдубу? Топоско таштадым. Жакшы. Эми баягы сен айткандай, ошо ар бир адамдын өзүнө ынсап, ыйман берсин, Кудайдан коркуу деген сезим берсин, анан бирөөдүн тоюн бузбайын деген бир ой, пикир жаралсын ошо адамдарда. Эми анын атын айтканда бизге эмне? Туура айттың, мынакей ачык айтканда ушундай болот. Мен ушул күнгө чейин ар бир палбандан, атактуулардан алып келип атам. Кудайга шүгүр баарын ачык айтып беришип атат да, сага ошопчу. Эми Кудай буйруза өкөм ушул тойлорубузда кантсек бир жакшы деңгээлге чыга алабыз. Мындай болуп атат да. Ачыгын айтканда ошону аксакал палбандарыбыз айтканда сорун күчөп кетти Нурлан эке. Мен биринчи оюм сорунду азайтыш керек. Мына өзүмдүн оюмду айтайын, биз мурда атамдын аркасынан ээрчип барып жүргөндө тай коюлса, бир тойдо эң чоң сорун тай коюлчу эле да. Ушу тайды алса экен. Азыр, например, мен өзүм барып тай алсам улактачы, нааразысыз да, эң кичине сорун тай алдымбы деп, ошого да шүгүр келтирбей атасыз. Ошондуктан сорундарды азайтыш керек эке. Анан торпок жеңил союш керек. Анан ар тойдо менин оюмча палбандарды текшерип, жака коюп, ортого ташташ керек. Көтөрүп сап кеттерчи. Саналуу эле балдар салат, чынын айтканда. Атак азыр көрүп атырсыз, топтолуп алып, бирөөдү уруп, сөгүп, бир бала кылышып, ашырып, алышып эле палбан болуп кетти да көбү. Нурмамет апам айткандай, тартып койсоң балеге каласың дейт. Тартсаз ушу ата зыян кошулуп, бала зыян кошулуп, не десе дейт да. Эке onu толбой калдым. Кудай инсап берсин аларга да. Эми өзүбүздүн жеке эмебизге өтөлү. Кудай буйруза мен билгенден Көкташта, Көксеректе, Сумсарда, Алапкада тойлордо колуңан келишинче чыгарып аталы. Шакен экенин тоюнда да кайсы атта чыгардың төбөгө? Шакен экенин тоюнда ошо Жалал-Абадтан Данияр деген бир аке бир күн мурун телефон чалды. Тааныбайт деле элем, чынын айткандачы, ушу группадан тааныйт экен мени. Ушу уккам, анан келип эңишке түштүм го. Эңишке түшкөндө ошо көрүп туруптур, кийин эңиштен чыкканда эле экөө шатты миндеди, кийин аркаман жүрүп мингизди. Насип кылган экен. Прицептин жанынан эле алдың да? Ошол жерде мындай болду. Ачыгын эле айтып берейин. О жерде Манас палбан, Ниязов, кимдер гана тааныбайт. Ошо палбан улакты ашырып алып айлантып жүрөт эле. Биз о жерде ошо Умкаке бир топоско бир нерсеге чыгарып жана Камболот экенин каратында. Ошону түшүрүп атсак, алдыбыздан өтүп калды. Эми Сапаш досум экөөбүз аркасынан кошулдук. Барганда эми бирөөлөр тартты да, улакты тартат. Тартып түшүрдү улакты. Түшкөндө арыктын кыргагына түштү. Мен арыктын ичине ушу жарменкеип эле алдым да. Машалла. Алдым, аты Курч экен, бир эки секирип эле Данияр экенин аты жеткизип барды. Аябай тез чыктың да. Жана жыйындамчы. Прицептин бүрчөгүнөн алдың да. Көрүп турат элек, биз үстүңөрдөн тартып турат элек. Мына ошол жерде төбөгө чыгардың, төбөгө салым болду. Кудай буйруза, биз дагы улдуу болсок, биздин тойлордо да Кудай буйруза салым кылышын Кудайдан тилейбиз. Насип болсо. Биздин максат ошо силерди четтеги туугандарыбызга, көрөрмандарыбызга, эли журтубузга дүйнөгө таанытыш максат. Ушул анан эмнени айтайын дедим эле. Өзүңдө ушул күчтөрдү кантип топтоп жүрөсүң? Тренировка кыласыңбы же атадан ушул туулгандан бери табий күч барбы ушундай сенде? Эми мындай айтканда мен көп жерде айтам, мен өзүмдү Нурлан эке палбанмын деп эсептебейм да. Анткени атам тирүү кезинде атам ушу үйрөтчү эле да, тартышабыз, кармашабыз, ат минип, жерде тартышып ушу эми ар бир ата өзүнүн баласына үйрөтөт окшойт, үйрөтчү эле. Анан атамдын күчүнө салыштырганда мен экезе слабыймын да. Анан атам рахмат айтчу эле, ушу сен тренировка кылбасаң балам эчким эмессиң деп. Атам рахматы көзү тирүү экенде кылдык тренировканы. Атам өтүп кеткенден кийин мына ушу тирилик башка түштү. Чынын айтсам, тренировка жок бир 4 жыл болуп калды. Ага чейин кылчу элең. Ага чейин бокстан, жана спорт шеберчилигине талапкерликти толтургам. Кылып жүрдүк. Кийин ошо тирилик башка түштү, анан жалкообан болуп калдык окшойт экен, чындап. Бияна аке үйкө,
досторум менен ынтымакташып чабып атабыз насип кылган. Машалла. Ошол азыркы мурдагы аксакалдардан сурасак ынтымагыбыз аябай зор эле дейт да, эми эки райондун ортосундачы. Азыркы жаштардын ынтымагы кандай болуп атат? Ынтымак жакшы. Мындай айтканда, көргөндө саламыбыз түз бардыгыбыздын. Ассаламу алейкум аке үкө болуп эле, бирок муну жашырганда эмне? Палбан кишинин ичинде баары бир палбанга палбан ичи тарлык болот аке. Муну жашырганда эмне? Эмнеге о чоңду албайт, мен алам деп. Чынын айтканда көрүп атырк мына дос менен дос деле тартышып, мына кече айтканда мына атактуу Бабуш палбан менен Байыш палбан умурага барып келди. Качантан бери дос? Бир Нексиянын айынан талаш болду. Көрүсүзбү, улакта ошондой нерселер эле болуп атат да. Эми палбан адам ичи мындай эми ак көңүл боло берди, кысканыч болот экен, кысканыч болот экен да, сөзсүз түрдө болот экен. Алам дейт экен да, көзгө көрүнөм деп аракет кылышат. Азыр эми ушул жаштардын ортосунда ынтымагыңар жакшыбы? Кудайга шүгүр. Аке үкө бардыгыбыз. Аксы, чаткал, алабка. Жакшы. Аксы, алабка, чаткал. Чаткал эми бизден отдельный болуп калды, чынын айтканда. Мен чаткал районуна караган менен азыр мен улак чыгарып көрүнгөндө эле Алабка району деп кыйкырышат. Ооба, ошондой дейт. Чаткалга барып деле улак чаптык, чаткалдыкмын деп эңиштерге түштүм канча жерлерде. Чаткалга бардаса аксылык деп бөлөт. Анан ошодон кийин акелер көрдү, комментаторлор улак чыгарган деле Алабка району деп, мына ушу Шекен экенин тоюнда Жалал атып бир палбан менен одашмага түштүм, дагы Алабка району деп айтты. Эми каяктык болсо деле кыргызбыз аке, кайсы район кыргыз деп согот, Баягы эңиш жөнүндө айтып берсең. Эңишке канча жашыңан түшүп баштадың? Эңиш эми бул мага атаман өткөн нерсе окшойт аке. Атам түшүп жүргөн. Ошо атамын түшкөнүн чынын айтканда мен көз менен алдынан көрбөгөм. Угам, элден, журттан угам, анан видеолорун көрөм. Ошо атактуу Мами палбандар менен түшкөн экен Жалалаттагы атам. Көз менен көрбөгөм, угуп жүрөм. Анан Көксеректе деле бирөөлөр менен түшүп, ошол жерден эл ушактын Одаршмактын чемпиону деп эл нам берген экен атама. Эл айтат да эми. Ошодон түшүп калдым. Биринчи эңишке ошо 10-11 классымда түштүм. Түшүп баштадың. Мен Бишкектеги бир видеону көрүп калдым да. Бир бала менен түшкөн экенсиң. Мен TikTok'умда да жүрөт, башкада да жүрөт. Ошол жерде бирөөнү жыккандан кийин кайра дагы бирөөдү сага салып атты да. Оштуктар Ошо кандай болуп калды? Ошо жөнүндө айтып берсең. Россияга кетип аткан элем. Улак ойдо жок эле аке. Ойдо жок эле, ошо акелерим бар экен, досторум бар экен, улак болот жүр деди. Эртеси күнү учуш керек эле. Анан бардым, бирөөлөр өтүктөрдү берди. Кийинип алдык. Эңиш той болуп аттыбы эле? Той экен, бирөө той коюп, анан бир эчки, серке коюптур. Досторум ушуну алып пышырып жейли дегенден али майыл чыксам чыгайын деп ошо бирөөдү чыгарды эле, жыктым. Жыксам чычалашып кетти. Кызычуу болуп, мушташ боло турган болду, анан дагы бирөөнү салды. Чыдабастан. Онузун да уттум. Кыскасы эчкини алдык да ошентип жүрүп. Насип экен. Ол вакытта бойдок эле. Бойдок эле. 2017-жыл көктөм ал эле. Ошондой. Бойдок эле. Ошо бирөөнү жыктың, кайра дагы бирөөнү салды, ага да түшүп аттың да. Ош Негизи тартип боюнча тарап болушуп атты элдечи олар. Негизи тартип боюнча бирөөдү жыккандан кийин кайра салбаш керек. Өзү биздин могу ата бабабыздан келген салт боюнча ошо бир эле эңиш болот да тойдочу. 100 килога чейин болду, анан одон ылдый бир 3кө бөлүп коет. Ошо 3кө бөлдө 3 салмакта 6 адам түшүш керек да. Бизде азыр эңишти билген билбеген деле каякта чемпионат кылып какой-то бир мелдеш кылып туруп сүрмө кылып берип атат да. Эңишке бир тойдо бир бала менен түшкөндө өзү бир күн кечке улак чаба албай калат экен. О жерде улакта колуң талда кое берет. О жерде бошошто сүдүрөп кетип калат. Анан бизде ошо сүрмөдеш 5-6 адам менен түшүрүп берип, мен көп эңишке чыкпай койгонум да ошо болду. Колуң кадайт, ону кадайсыз, бирөөнү утсас кайра салып, ошондуктан да чынын айтсам чыкпай атам да мен, сүрмө кылып. Жалгыз салганда түшүп атабыз илгеркидей кылыпчы. Мейман аке рахматынын көбүнчө улак чыгарганына караганда эл эңиштен көп тааныган да. Эңиштен ушул Аксы, Алабуга, Чаткалдан эч кимден жеңилген эмеспи? Мен бул эми оюн да. Бул оюн, бул спорт. Бизде утат. Мен билгенден атам рахматын айтат да, биз ондо төрөлгөн бош керекпиз, акыл эзибизге кире элек. Могул Чаткалда Алмарс деген палбан болгон экен. Мен ону укканым айтайын эми. Чаткалдыктар эмне деп айтат билбейм. Алмарс деген палбанга ошо айгыр жалда эми
биз жактан Акем Рахмат өзү барган экен да. Барганда жаман атты мингизип чыгарган экен. Чыккандан анан Алмаз палбанга зорлук кылып сүдүрөп кетип атканда эл чычалап азыр деле бар чаткалдабычы. Акеми аттан тартып түшүрүшүп, Алмаз атка мингизишиппи, бээни Алмаздыкиге алып берген экен. Анан одон кийин не болгон, аркасынан кууп жүргөн нелери келгенде тойлорго Алмаздыкке келбей койгон экен. Анан Акташта түшкөндө ошо чоң эле аксакалдар айтат, мейманга жалдыра берген дейт. Кайра салган экен. Өкөмдө кайра салганда. Анан одон кийин дагы бир утулду дегени бар да. Ошо мен эңишке түшкөнүмүн себеби ошо Нурлан эке. Мен жаш элем чаткалда Акташтык Батырдан мейман утулуптур деген сөз болгон. Ошондо намыстык Батыр Акташтык болгон. Акем Рахматтан 7 жаш бала болгон. Эми кече жакында болгон нерсе бул. Биз уже акыл эзибизди жийип калган ушу мен 9-10дордо окуган. Эңишке түшкөнүм ошо болгон. Мен атамы ошо уткан болду, мен кудай кааласа ошону утам деп. Ниетиң бар. Ниет кылып эңишип жүргөм да. Бул спорт. Ооба. Жүрдүк. О Батыр экенми тоба кылдым, арак ичип, азыр көрдүк. Тоба кылдым, эч ким башына ондой нерсе түшпөдүн аке. Ол нерселер. Ошо Батырдан утулду деген. Эми ол убакта акем дозу көбөйүп, майшат кылып, семирип кетип, чарчап парчап калгандыр да, бирок аттан биринчи зорлук кылып атканда Батыр эке, Акел аке, Аяш эке эл зорлоп чыгара берди деп атам Рахмат өзү айткан да. Ошондо нары карап кетип атсам, бирок чынын айтсам балам, көңүлүм айнып кетти семиздиктен дейт. Кетип атсам аркаман келип эгерге када берди дейт. Бир эки тартып чубап кетти дейт, чыгарып алдым, анан кийин судьялар ажыратып койду дейт. Чаткалдыктар утtu кылып ошентип сөз кылган. Ошо Батыр эке түшүп турганда, мен Батыр эке менен түшөт элем бирокчу. Мен эңишке түшүп баштаган кезде эми Батыр эке чыкпай койду. Экөөсүн жашыбыз деле чыккан экен. Эми кандай биз айткандай спорт. Ие. Бирде алдырат, бирде алдырып коесуң, мына ушундай нерсе да. Эми ушул биздин башы бириктип аткан чөлкөмдө Кыргызстан ушул аламан болуп атат. Башка биринде түшүп болбой атат. Бирок ушул улактан баарыбыздын башыбыз биригип, аксакалыбыз барбы, жашыбыз барбы, карыябыз барбы, баарыбыз ушул жерден жүздөшүп көрүшөбүз да. Анан мен ушуну айтам да, ушул оюнубузду дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн кылышыбыз керек. Эми бул аламан улак дүйнөлүк деңгээлде билбейм аке. Буну эми казак жабат, өзбек жабат, кыргыз жабат экен. Эми көкбөрү мүмкүн, ону аракет кылып атат, спонсорлор, акчасы бар, өкмөт деле аракет кылып атат. Аламан улакты билбейм, бирок Өзбекстанга деле барып улак чабып келдим, тартип өтө катуу экен. Өтө катуу. Казакстанда деле тартип катуу экен. Көрүп атабыз. Бүт шартты келтирген да. Бизде чынын айтканда эми кудай кааласа ошол тартиптер орноп калса жакшы. Кызыл карточка, сары карточка дегендей. Ар кимди өзүнүн кылган ишине жооп бергизиш керек. Эркек болгондон кийинчи колдон келишинче таза чабыш керек, башка кылыш керек. Бирок биздин улактарда эми айтып атабыз, могу Жалал Абад жак байлайт анан. Жалал Абад эмес, чоң той болгондо бизде деле эптеп болбой калып атат. Көрүп атасыздар. Сорун чоңдуктан анан эл журт көп келгенде эптеп болбойт. Өзүбүздүн 3 районунун тою болсо буну эптейт, таза кылып. Анан целый республика келгенде буну билбейм. Дүйнөлүк деңгээлге чыгарыш үчүн билбейм аке. Onun үчүн бир эрежелер киргизиш керек. Тартиптер да. Тартип эрежелер киргизиш. Баягыда Өзбекстан чемпиону Карим Палбан улак кылды. Баарыбыз чогуу түштүк. Биз баягыда микрофон жакта турдук. Ошол жерде сен дагы бир жумага келди. Ошол жерде бир спор болуп калды да. Акылбек чыгарбады, чыгарды, такымдабады деген калды. Балдар наразында, эми өзүбүздүн чөлкөмдөгү балдар наразындачы. Анан ошол видеоң мага жөнөтсөң, мен кошом кудай кааласа. Ошол жерде сен жогорку паккайда кимдин атында такымдап калдың? О жерде мына Өзбекстанды айтып калдың. Өзбекстандагы тартип аябай күчтүү экен. Зор. Өтө күчтүү экен. Бир участковойдун сөзү бүтүндөй тойду токтотуп коет экен да. Бул мыйзам экен да. Эми бизге да ошондой тартиптер кирип калса, жаштарыбыз ынсапка келсе, аксакалдарыбыз бизге үйрөтсө, Кудай буйрса, ошондой тартипте ойносоңор болот экен, ынтымакташып туурабы? Мына ошо Өзбекстандагы тойдон айтып берсең мага. Эми Өзбекстандагы тойго Раушан эке, Акем менен чогуу жүргөн Мырзамамут эке, Аяш атам ушулар апарды, жүр көрсөтүп келели деп. Анан Карим эке өзү да кагаз жазган экен. Өзбекстанга түшүп улак чаппаган. Анан бардык, бир күн мурун бардык. Коконго бардык. Кокондун Пап деген жеринде бир улак болду. Мага жакты да улак. Эптей албадым, бирок көрүү ырахат алат экенсиз да. Нары бери өйдө ылдый саман кылып чабып атат.
O yerде Ilyazeке таштады, Еламан Палбан таштады. Эртеси күнү Керим экенин улагына келип, чынын айтканда тааныш жок да, жакшы ат минбедим аке. Ошол жерден бир үкөм ат аперди, ушу Илязекенин бөлөзү болуп кетет, Мырза деген. Ошого чоң рахмат, мына убакыттан пайдаланып. Ошо атты аперди, улакка барбайт экен атчы. Анан ортодон нары бери палбан болгондон кийин ниет кылат экенсиз, үмүт кылып, бир кол салып кетсем депчи. Жүрдүк. Жогорку саманга келгенде биринчи Илязеке бир алдырды. Көтөргөндөн кийин о жерде жанагы тартип күчтүү экен, биз да укпайт эле чынын айтканда. Теке алмашат деп кыйкырыптыр мен көтөргөндөн кийин, анан теке алмашты, кетти. Одон кийин дагы нары бери салымдар болуп атты. Ким экенин билбейм, бирок бир ошо атагы алыска кеткенде бир палбаны алып чыгып келип аткан экен. Колунун түгүнөн кармадым такымдаганда, жана бисматтар улакка барбайт экен мен минген атчы. Жыйындан жакелеп чыкканда уштадым, чоң ат деген. Алып калдым. Алып эле ошо чынын айтканда такымдай албайт экен менчи. Топокто жалгашырып үйрөнүп. Эгерге экипайды кайрыдым, бияктан Улан палбанына үкөм Кадыр палбандар жардам кылды. Ошодон кабаттап жарга каратып сүрүп, чоң аттар такап алды бизди. Ошо жарда эле дарманын куруду Нурман эке. Көпкө узабадың да? О видеого ошо акыр жагы түшкөн да. Самандан кабаттап анча барды. Жогорку бакайда белең ылдыйкыда. Жогорудан. Жогору жакта. Кабаттатып барып ошо жерге барганда анан бирдекеде теке чаппаган адам чиренип тартып эле талып калды. Колдун кубаты кетти окшойт. Анан ошол жерден ылдыйга карап жетелешкен ошо трибунанын жанына барганда түшүп калды. О жерде эч кандай салым салып башкаган жок. Бир сүдүрөп түшүрдүм ошол жерде. Жок дегенде бир жалга чыгапсың да. Бир кармады. Кол үйлешип келди. Ошол эми Өзбекстанда ушу азыр бизден Кыргызстанда Бишкекте, Жалал Абадта, Ошто баягы 5-5 болуп оюн болуп атат го. Эми Өзбекстанда аларда баягы казан кылбай эле жерге курук кылып туруп эле, саман кылып элечи. 5-5 кылып коюптур да, 5-5 ошотуп коюптур да эми олорчу. Бирок ошондой тартип дагы жакшыраак экен. Туура айтасың. Жакшыраак экен. Ат көрүнөт экен биринчи. Ат көрүнөт экен. Түз чуркап үйрөнөт экен. Биздин аттар караң айланып келип эле топко кирип кетер. Буйтап палбанды жыгып. Тегеренип калды. Ошо саманга өтүп мен оюм текеге өтүш керек экен. Анткени жана сиз айткандай дүйнөлүк деп атырсыз, эми дүйнөлүк болбосо эми Азиядагы, Орто Азиядагы чыгып Орто Азияда улак чабыш үчүн биз ошо өйдө ылдый марра кылып теке чабышка өтүшүбүз керек экен. Такымдап үйрөнөбүз. Биз болду, бизден жаштар үйрөнөт. Аракет кылабыз, аттарыбыз үйрөнөт. Бизде азыр торпокто ортодо аке экөө болуп 3-4-өбүз киребиз. Например, мага Сапаш досум же Мухаммед үкөм көтөрүп берди. Мага берип атыр, ашырып барып эле эч ким тартпайт. Мындай айтканда таяр окатты жеп атырык да экен. Ошон үчүн теке чапсак жакшы болот эле. Марра кылып. Анан ошо Өзбекстандагы тартипти көрдүм дагы, бияктагы тартипти карап көрсөк биз анча эле тартипке баш ийбейт экенбиз да. Эми биздин Кыргыздын эме түшүнүгү ушундайбы билбейм, иш кылса азырынча биз могу аламанга көнүп калыппыз. Эми муну дагы тартипке келтирсек болот. Болбогон нерсе жок, туурабы? Эми Кудай буйруза ушул эңиштерден алган чоң сорундарың айтсаң, эмнелерге таштагансың? Эңиштен 5-6 тай алдым окшойт. Эң чоңу тай болду эке. Торпок алдым, тай алдым. Эми кезинде бир 100 сомго деле эңишкенбиз эке. Жаш кестерде, ыркеселерде түшүп, 5-6 тай алдым эңишти. Одон чоң сорун албадым чындап. 2022 менен 2023-түн башталышындагы тойлордо, ошо 2 жылдык аралыктагы тойдо мен 30 тойду тарттым да. 30 тойдун арасында ар бир тойдо бирден салым кылып аттым да. Жок дегендечи, Кудайга шүгүр. Эң алдыңкы соорунун быйылкы менен былтыркы жылдын эсебинен алдыңкысы төбө болду да. Быйыл төбөгө таштадым. Алапкада. Эми мен Шакен акенин тоюнда. Мындай айтканда мен жанагындай палбандардын катарын толуктабайм аке. Кайра чыгарып умтыла бербейм. Мага бир жолу чыкса көңүлүм толот аке. Атам рахмат айткан, бир чыгар, аш берсе 2 чыгар. Анан кой. Эзал. Элдин бирөөнүн оозунда, бирөөдүн көзүндө бар деп. Эми бул көстөн, сөстөн Кудай сактасын. Ар ким сүйлөй берет. Эми 10 жолу чыгаргандар деле бар. Чабып атат. Например, Еламан палбан, Илязекелер нәсип экен, күчү бар экен. 4-5 чубатып берип атат. Эми чынын айтканда мен бир тойлордо чубатпагам. Аш кетсе 2 тиет. 1 тиет, анан жардамлашып, колдон келген жардамды кылып жүрөм. Баягы жыйындын ортосундагы чоң бизнес болот экен да. Жыйындын ортосунда чоң бизнес болот экен эке. Мурдагы аксакал палбандарыбыз мындай
күчүнө, спорт үчүн, кызыгыш үчүн, аты үчүн, атын жалына чыгып калса экен деш үчүн чапса, азыркыларды мындай салыштырып карасак, өкө кээде катуу тийсе кечирим сурайм. Эми элдин арасында жүрүк да, көрүп атабыз да. Бул бизнеске чабып калыптыр. Туура айтып атасыз. Мындай да бул сөзүңүздө жан бар Нурлан эке. Например, мен эми жаштардын катарынан, Ильяз экелердин катарына кошулуп калдым да мен. Мен деле жаш болдум. Ильяз экелер жетелеп жүрдү, Мунка экелер. Азыр например, мага бирөө ат мингизет. Мингенде $200 берем, $300 берем үкө дейт. Бир беле кылып чыгарып бер деп, о деле атка жем берет да. Суранат. Ол атты салсаңыз улакка барбайт эке. Кантип улак чыгарасыз бул? Же бирөөдүн көтөргөн улагын алыш керек. Анан бир жаш үкөлөрүң бар, Мухаммед, ушундай үкөлөрүм да, эми көңүл жакын. Ошолор көтөрүп калса, олор бойдок, акча керек да. Сурайсың да, мисал келтирип атырмын, эми Мухаммед деле берген эмес. $300 алган болсом, үкө $100 бар. Мага бер. Десең берет. Эми ол акча үчүн бербейт, менин көңүлүм үчүн шакем курсант кылайын. Биз деле эртең ушунун деңгээлине жетебиз деген ойдо берет да. Ашырып апарып таштайсыз. Байдын да көңүлү ток, сиздин да көңүлүңүз ток. Жардамдашкандын да. Ушундай бизнес болуп кетти. Анан муну айта кетсем, баягы жоктоп кой деген нерсеге кандай карайсың? Ушуну айтайын дедим эле. Ошо жоктоп кой деген нерсе болбойт эке. Жоготуш керек. Жоготуш керек. Ошо палбан деген баарынын намы, аты бар да эке. Ар бир адам палбан боло бербейт да, Алланын назары түшкөн гана адам палбан болот деп ойлойм да мен, уккам илгертен. Ошон үчүн эскилердин сөзү. Жоктоп кой деген сөз бул уят нерсе экен. Баягы Чоң көрүп атасыздар. Мен деген атагы Орто Азияга таанымал палбандар жоктоп кой дейт. Мисалы үчүн мен Ильяз экеге көтөрүп беремби, башкага көтөрүп беремби, же жулуп алабы, мен тем берем. Берем, көңүлүмөн берем улактычы. Жулуп алса зор экен. Унчукпа, оң келет. Бир кармайсыз толтуруп туруп. Ошо адам ошону ойлош керек. Кийин аркаңан келип атасын ээрчиткели ызылдабастан, мен ошондо кармадым эле. Эми бир алып кетти бу деп. Өзү ошону ойлонот. Биздин азыркы палбандар көбү ошону ойлонбойт. Сеникин алып коет, колуң таалайт көтөргөндө башка жулдурасың. Аркы деле палбан да экен. Анан кийин нерге сактайсыз да, бир оң келесиң дейсиз, кармап алып койсоз, ыйлап жүрөт. Ыйлактап ата апасына жетиштип келген балдар болуп атыр экен. Анан жоктоп кой деген нерсени жок кылыш керек. Жоготуш керек. Мага да ушул нерсе жакпады. Жоготуш керек. Экинчиден, например, саманга улак ташта десе, саманга жеткизе албадыңбы? Барып судья менен ызылдашып, той кезине барып дубан ачылган кылбаш керек. Туура. Жеткизе албадыңбы? Эң акыйкат сөз кетип калыш керек экен. Туура. Мен Сумсарда 2-3 жолу ошо кечеги чоң тойдо ортосуна жеткизип түшүрдүм. Бир ханда кол менен кадап барбам. Айтсыз го, сен деле эмне түшүрүп койдум экен. Мен шундай барсам берет эле экен. Өзүмдүн жерим, өзүмдүн элим, досторуман барат эле. Берин могуду. Ондойду жалаба, тош каяктан келгендер бир талай алып кетти. 4 кадам апарып байлап барышыпчы. Ошо нерсени, правиланы койду, эрежени ошол жерден ошол жерге жеткизе албадыңбы, жулдурдуңбу? Там бериш керек. Жеткизе албадым деп. O yerde ала албасаң, Кудайым кийин бир жерде берет экен. Сөзсүз. Баягы айтып калдык го. Таза той кылыш үчүн соорунду азайтыш керек. Ошол мезгилде мындай суксуңдабай, бири-бири менен өчөшпөй, ынтымакта чабышат экен да, эгер соорунду азыраак кылсачы, мурдагылардагыдай. Сен айткандай, баягы ушу жоктоп кой деген нерсе чынын айтканда мага да жакпады. Уят нерсе. Баягы бир адам, мисалы үчүн сен алып келсең, бул любой адам жардамдашат да. Сен кыйналып турсаң, любой адам карап турбайт да, жардамдашып коюшун чыгарып коеюн дейт да. Мисалы үчүн мен да сага жардамдашып коюшум мүмкүн да, эгер аттын үстүндө турсамчы. Анан ошо кармашып койгондо эле барып туруп, мага жоктоп кой деп баягынын байгезин талашканы, ошол жери мага өтө уят, Кече мындай болду. Намыска жарабай турган иш болуп атат да. Шамшар тоюнда көтөрүп калдым улакты. Көтөргөндө эми о торпок 60 килоге жетпейт экен топос. Өзүм салат элем. Ушул жерде токтоп тур. Канча килограммга чейин торпок саласың? 83 кило салган экен, эң оор. Эң оор. Топос ушу. Эң алдызы. Алды ушу Казакстан бүт жакта жүр ошо видео. О, улакта эмес, мындай жаке салып, күч сынамайда салган. 83ке чейин. 83 кило салган. Күбөлөр бар ону көргөн. Анан улактарда ушу 70 кило, 73 килоны сап кеткен. Былтырлар 68 килоны салып, сиз зор кылып тарткасыз бир Шаковтордо 68 килоны сап кеттим. Иркеседе. Иркеседе. Өзү негизи кой берди атты, аракет кыласыз да, сап кетем деп. Анан бизде мындай нерсе болуп калды, буну ачыгын айтыш керек, мына убакыттан, учурдан пайдаланып. Ортодон улак көтөргөндө ошого
көзүңүз жетип турат сап кеткени, бирок сыртка чыксам каяктагы бирөө келип тартып насия кылбасын деп биз ортодо салганга жаман үйрөнүп алдык да. Например, бир акем же бирөө атты айланса түгүнөн көтөрүп оңой ашырып алат. Анан жекелетип сүдүрөп чыгып кетсе ошого тәм бербейт да, биздин колунан келбегенче. Тапыра барып жапышып, чүнчүтүп же өзү сап кетпейт. Ортодо мындай айтканда шерменде кылат да. Менеттип алгыла. Onu siz канча менет менен алып чыгат о жерде, ат чыгат. Ошону эч ким тартпай койсо, балдар сала турган балдар Кудайга шүгүр азыркы убакта деле сап кете турган балдар бар да. Анан эми аксакалдар айтат сала албайт обу дейт, бирок бар салып кеткен. Мына Ильяз экени деле көп эле көрөбүз жеке салып кеткенин. Эми салгандар салып атат чынын айткандачы. Сала албастан ызылдагандар деле бар бирок аке. Эми эфирибиздин аягында Акылбек Кудай буйруза ушул элибиздин аразында атаңын арбагын сүйүнтүп, колуңан келишинче өзүңөн кийинки балбан инилерге, шагирттерге жардамдашып, эл аразында элден чыгып кетпей, элден ашыкча болбой, эл менен болгон жакшы да. Элден чыксаң эликсиң дейт го. Элден чыкпаш керек да. Элдин аразында жүрүп, ушул азыркы абалыңда элдин аразында сыйың менен жүргөнүң өтө сонун да. Ушундай жакшы нерсени мен сага ушуну каалайм да. Анан эфирибиздин аягында Кудай буйруза кийинки тойлордо, күздөгү тойлордо жолугабыз Кудай буйруза. Ага чейин деле мүмкүнчүлүк болуп калса дагы келип сен менен чай үстүндө, азыр эми Рамазан айында болуп калды, чай үстүндө сүйлөшөбүз. Жараткан Кудай өмүрүңө өмүр берсин, ден соолугуңа ден соолук берсин, үй бүлөңө бакыт талай берсин, билегиңен күч кетпесин. Акырында эркин микрофон берем сага. Ушу эли журтубузга келечектеги боло турган жакшы ширин тойлорго жана өзүңөн кийинки жаш балбандарга бир өзүңүн калыс сөзүң айтсаң. Эми биринчиден Аллага ушу күнгө жеткизген, мына ыйык куттуу орозо айында ушу күндөргө жеткизген Аллага рахмат. Экинчиден биздин жүзүбүздү, үнүбүздү алыска таанытып аткан сизге рахмат аке. Анан кийин убакыттан пайдаланып мен ушу атам өтүп кетсе деле апам бар Кудайга шүгүр. Апамдын дуасын алып, улак чабып кур келбей атабыз. Кудайга шүгүр. Апам ошо атыма чейин карап берет чынын айтканда. Машалла. Атымын карап ошо ысырыгын салып, патазын берип, дуа кылып, ушу досторум билет, акелерим билет, узатат. Апамын мындай маанайын жакшы кылып чыккан учурда менин оюнум улакка барган, жолум жакшы болот. Апамы капа кылып бир нерсе эми болот экен да, кыра кылып чыксам, эне сыр бербейт. Иш жакшы болбойт да. Ошондуктан мен апамын көңүлүн алып, патазын алып чыгышка дайым аракет кылам. Анан сиз айтмакчы үкөлөргө, бизден кийин чыгып келип аткандарга ошо биринчи жана орунда ошо сый, урмат болсун. Анан экинчиде ошо улак чабам десе ат көп минсин. Ошо тренировка кылсын, аке экөөбүз сыйласын, анан кийин жеткизе албастан ар кимдин тилине кирип дубаналык кылбасын аке. Жолдоп кой, анан кийин мен жеткиздим деп ызылдашпасын. Ошо Кудайым бүгүн болбосо эртең берет. Ошо бардыгыңыздарга ийгилик, сизге да чоң рахмат аке келгениңизге. Ишиңе ийгилик, билегиңен күч кетпесин. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта тура.